Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'dehu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly agayniler, biz Muhtasarul Vikaya attı kitapten sabahımızda ulantudabız. İtikaf temasına jettik. Jaratkan Allah'ım bugünkü uşul sabagыбызды жеңил кылсын. Sabak kılıp atkan kezibizde kata kılуудан, tildin tayуудан Kuday Taalam saktасın. Ар бирибизге окуган нерсебиз менен амал кылып, аны башкаларга жеткирүүчүлөрдөн кылсын. Амин я раббал аламин. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil itikaf. İtikaf tuğralı bölüm. Kitaptın avtoru bol söylemde etikafga tiyешелүү маселелерди баяндайт. Бул жерде биз негизги матынга киришүүдөн мурун бир канча нерсеге токтоло кетели, анткени ага токтолуу пайдалуу болот иншалла. Биринчиси этикафтын лексикалык жана терминологиялык мааниси. Этикафтын лексикалык мааниси bir жерде туруп адам өзү камоодо не деп коет экен? Этикаф деп коет. Ал эми терминологиялык мааниси Кудайым буйрса төмөндө сүйлөмдөрдү окуп баштаган кезибизде ошол жерде келет, ошол жерде айтабыз. Экинчи маселе этикафтын өкүмү тууралуу. Бул жөнүндө эки пикир бар айтылган. Биринчиси суннат муаккада дейт, экинчиси мустахаб деп келген. Туурасы этикаф үчкө бөлүнөт. Биринчиси важип этикаф. Ал назыр кылуу, арноо. Мен Аллах үчүн ушунча күн этикафка отурам дейт. Мисалга, ал кишинин мойнуга этикафка отуруу эмне болот? Милдет болот. Экинчи этикаф бул суннат муаккада этикаф. Ал Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө болот. Үчүнчү этикаф бул мустахаб этикаф. Ал жокоруда биз аталгандардан тышкаркы этикафтар болот. Эми матынга кайталы. Wa huwa lubsu sa'imin fi masjidin jama'atin bi niyyatin. Adattagындай бул сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин бул сүйлөмгө байланыштуу тиешелүү нерселерди чечмелей кетели. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишини мейримине бөлөсүн минтип айтты. Этикаф орозо тутуучунун жамаат менен намаз окула турган мечитте этикафка отуруу ниети менен олтуруу дейт. Этикаф деп эмнени айтат десе, эмнекен? Орозо туткан кишинин, орозо тутуучунун жамаат менен намаз окула турган мечитте этикафка отуруу ниети менен олтуруусуну эмне деп коет экен? Этикаф деп коет. Китептин автору бул сүйлөмдө этикафтын шарияттагы маанисин жана анын шарттарын баяндаган. Биз алардын ар бирине бирден токтоло кетели. Эң биринчи бул жерде шарттарды баяндаодон мурун шарт деген сөздүн өзүнө токтололу. Муну намаз китебинде дагы, зекет китебинде дагы айтканбыз. Ибадаттын сыртындагы фарз, ибадаттын дурус болуусу ага көз каранды болгон, ага байланыштуу болгон, бирок ибадаттын өзүнүн ичинде жок болгон, өзүнүн ичинде рүкүн болбогон бир фарзды не деп коет экендер? Шарт деп коет. Эми этикафтын шарттары кайсыл десе, эң биринчиси бул этикафка отурууну ниет кылуу. Мечиттин ичине кирип бир адам жөн эле отуруп алса, Куран окуп жатат, зикир кылып жатат, жана башка жакшы амалдар аткарып жатса, аны этикаф деп аталбайт. Лексикалык этикаф деп аталышы мүмкүн. Бирок терминологиялык шарияттагы этикаф болуп саналбайт. Ибадатты адаттан ажыратыш керек. Ошон үчүн бул жерде ниет сөзсүз түрдө эмне керек. Экинчиси мечитте отуруу керек. Эркек кишилер мечитке барыш керек этикафка отуруу үчүн. Тактап айтканда азан жана икомат айтыла турган мечиттерде барып отуруш керек. Ал эми аялдар үйлөрүндөгү мечитке этикафка отурушат. Үйлөрүндө атайын эгерде бир бөлмөнү ушундай мечит кылып даярдап жасап коюшкан болсо, мына ошол жерге этикафка отурушат. Аялдардын мечитке барып этикафка отуруулары макрух, жактырылбаган жаман амалдардан болуп эсептелет. Эгерде үйүндө мечит жок болсо, анда ошол бир бөлмөнү мечит кылып дайындайт, мен мына ушул бөлмөдө этикафка отурам деген немеси менен, максатта. Үчүнчү шарты орозо тутуу, орозо болуш керек. Этикафка отурган адам саим болуш керек. Төртүнчүсү этикафка отуруучунун мусулман болуусу.
musulman boluş kerek. Bul bardıq ibadatlarga тиешелүү. Намазда дагы керек бул, орозодо дагы керек бул, ажылыгында дагы керек, кыскасы кандай ибадат болбосун, ал жерде ошол аткаруучунун мусулман болуусу керек. Бешинчи шарт этикафка отуруучунун акылдуу болуусу. Мына ошондуктан жинди кишинин этикафка отуруусу жарабайт. Алтынчысы этикафка отуруу адал болуу үчүн жунуптуктан таза болуш керек. Башкача айтканда, жунуп киши мечитке кирип этикафка отурасыз да, жунуп киши мечитке кире албайт. Мына ошондуктан жунуп болбош керек этикафка отурган адам. Ал эми этикафка отуруунун рүкүнү эмне дейт? Ал мечитте туруу. Мечиттин ичинен чыкпаш керек. Зарылчылыкта гана мечиттен чыгышыңыз керек. Бул ошол этикафтын негизги рүкүнү болуп эсептелет. Wa aqalluhu yawmun fayaqdi man qata'ahu fihi. Китептин жазуучусу мынтип айтты. Этикафтын эң азы бир күн дейт. Бир күндүз. Андыктан аны бузган киши казасын өтөйт дейт. Китептин автору бул сүйлөмдө этикафка отуруунун эң аз мөөнөтүн баяндаган. Бул сүйлөмдө бир канча маселе камтылган. Биринчиси этикафтан эң аз мөөнөтү тууралуу. Монда эки пикир бар дейли. Биринчиси милдет этикафтын эң азы бир күн болот. Милдет болгон этикафтардын эң азы эмне экен? Бир күн. Экинчи маселе нафыл этикафтын эң азы тууралуу бир канча пикир келет. Нафыл этикафтардын эң азы тууралуу бир канча пикири бар. Биринчи пикир бир күн дейт. Биринчи пикир келет бир күн. Бул Хасан бин Зияттын пикири. Экинчи пикир бул Абу Юсуфтун көз карашы боюнча күндүздүн көпчүлүк бөлүгү дейт. Күндүз эгер 10 саат болсо, ошонун 6 сааты дейли, мисалга. Үчүнчүсү бул Зохири риваят боюнча эң азы дейт 1 секунд дейт. 1 секунд отурган. Бул Имам Мухаммадтын көз карашы фатва мына ушул пикирге берилген. Нафыл этикафтын эң азы эмне экен? 1 секунд. Экинчи бул жерде айта турган маселе, эгерде ошол этикафка отурам деген күндү бузса, казасын өтөө милдет болот. Бирок бул жерде бир нерсени эскертүү зарыл. Ошол китепте келген маселе нафыл этикафка тиешеси жок. Себеби нафыл этикафтын казасы эмне болбойт? Жок болот. Мисалга, мына биздин динди жеткирип аткан диндин жүгүн өзүнүн мойнуна алып, мусулмандарды мечитке жетелеп келген даватчы ага инелерибиз эмне кылышат? Мечитке кирген кезде булар этикаф ниети менен киришет. Булар үчүн ошол эң азы 1 секунд болуп эсептелет. ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة بعد الزوال. Китептин автору мынтип айтты. Мечиттен инсандык муктаждык үчүн же жума намазы үчүн күн оогандан кийин гана чыгат дейди. Китептин жазуучусу бул сүйлөмдө этикафка отурган адамга тыюу салынган нерселерди баяндоого киришти. Этикафка отурган адам эмнелерди кыла алат, эмнелерди кыла албайт. Мына ушул жерден башталат. Эң эле биринчиси, этикафка отурган адам инсандык муктаждыктары үчүн гана мечиттен чыгууга укугу бар. Мисалга, кичине чоң дарат сындыруу үчүн, же болсо ихтилам болуп калып түшүркөп, жунуп болуп калса жуунуу үчүн чыгышы мүмкүн. Эгерде бул нерселерди аткаруу үчүн кажеттен ашыкча отурса, этикаф бузулат. Чыкты, даратын сындырды, дарат алып кайра кирет. Жөн эле чыгып алгандан кийин ал жерде сыртта чыгып алып отура бергендик бул этикафтын бузулушуна себеп болот. Экинчиси, жума намазы үчүн чак түштөн кийин чыгат. Жума намазы үчүн күн оогандан кийин, чак түштөн кийин не кылат? Чыгып жума намазды көздөй барат. Өзүнүн мечитинен чыгып, чоң мечитке жума намазы үчүн барат. وَمَنْ بَعُدَ مَنْزِلُهُ فَوَقْتًا يُدْرِكُهَا وَيُصَلِّ السُّنَنَا. Кимдин этикафка отурган жери, мечити алыс болсо, жумага жетип, сүннөттөрдү окуй турган убакытта чыгат. Китептин жазуучусу бул сүйлөмдө этикафка отурган адам жума намазга кайсыл убакта чыгуусу тууралуу баяндаган. Демек, этикафка отурган адамдын мечити, кичинекей мечити, жума намаз окула турган мечиттен алыс боло турган болсо, анда ушундай бир өлчөмдү, убакытты белгилеп алыш керек. Мен ушул жерден чыгып,
Barıp meçitke jetem, anan oşol sünnöttörдү okuga үлgürem. Cuma namazdan morunku sünnöttörдү okuga үлgürem degендей мөөнөттү чамалап, ошол убакытта эмне кылыш керек? Чыгышы керек. Вала яфсуду бимуксихи аксара минху. Китептин автору мынтип айтты. Жумадан көбүрөөк отурса, этикаф бузулбайт. Кыскасы, жума намазга бардык. Жума намазга барганыбыздан кийин жума намазды окуп бүтүп, көпкө ошол мечиттин ичиден чыкпай туруп кала турган болсок, эмне болбойт экен? Биздин этикафыбыз бузулбайт. Buzulbaydı. Болгону кээ бир китептерде мындай кылуу макрух танзихи болот деп келген. Жакшы ишти таштаган болот дейт. Ошончо этикафы бузулбайт. Wa in kharaja sa'atan bila uzrin fasada. Эгерде 1 секундка үзүрсүз чыкса, этикафы эмне болот? Бузулат. Автор бул сүйлөмдө себепсиз мечиттен чыгуунун өкүмүн баяндаган. Бул маселеде эки пикир бар. Birincisi matında kelgen pikir. Байкап турганыңызда 1 секунд эгерде себепсиз мечиттен чыга турган болсоңуз, этикаф бузулду. Бул Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы. Абу Юсуф менен Имам Мухаммад рахматуллахи алейхималардын көз карашы боюнча күндүздүн жарымынан көпкө чыгып турбаса, этикаф не болбойт? Бузулбайт дейт. Күндүздүн жарымынан көбүрөөгүнү сыртка туруп калса, ошондо бузулат дейт. Кээ бир алымдар Абу Юсуф менен Имам Мухаммаддын пикирин туура экендигине не кылган? Басым жасашкан. Бирок фатва бул маселеде Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин сөзүнө берилген. Демек, бул маселеде эгерде унуткан абалда 1 секундка үзүрсүз чыкса, этикафы не болот? Бузулат. Жана казасын өтө бериш керек болот. Болгону бул казасын өтө неге тиешелүү бул? Азыр этикафтарга тиешелүү да, милдет этикафтарга. Ал эми нафыл этикафта нафыл этикафта казасы не кылбайт? Өтөө деген түшүнүк жок. Нафыл этикафта. Тек гана Хасан бин Зияттын көз карашы боюнча нафыл этикафты дагы буза турган болсоңуз, казасын өтө бериш керек болот. Wa ya'kulu wa yashrabu wa yabi'u wa yashtari fihi bila ihdari mabi'in. Kebir ibaralarda bila ihdaril mabi'i деп келет. Этикафка отурган адам жейт, мечиттин ичинде жейт, ичет, сатат, жана сатып алат, болгону сатыла турган буюмду алып келишпейт дейт. Бул сүйлөмдө китептин жазуучусу этикаф отурган адамга рухсат болгон амалдарды тууралуу баяндаган. Кыскасы, бул сүйлөмдө бир канча маселе айтылды. Биринчиси, этикафка отурган адамдын жеп ичүүсү жөнүндө. Демек, этикафка отурган адам мечиттин ичинде жеп ичүү рухсат. Эгерде мечиттен жеп ичүү үчүн сыртка чыкса, этикафы эмне болуп калат? Бузулуп калат. Бир риваятта күн баткандан кийин чыкса болот деп келген. Бирок бул эгерде качан тамак алып берүүгө киши жок болсо, ошондо мечиттен чыкса бузулат деген сөз бар. Ал эми эгерде тамак алып келип бергенге киши жок боло турган болсо, чыгып тамагын алып келгенге эмне рухсат берилет. Экинчи бул жерде айтылган маселе соода сатык менен алек болуусу мечиттин ичинде. Бул маселеде эки көз караш бар. Биринчиси өзүнө жана үй бүлөсүнө муктаж болгон нерселерди соодалашууга болот дейт. Өзүнө жана үй бүлөсүнө муктаж болгон нерселерди соодалашууга болот. Экинчи пикир келет, соодагерчилик максатында соода сатык кылса боло берет дейт. Соода сатык келишимдерини түзсө боло берет дейт. Бул маселеде биринчи пикир менен амал кылынат. Андыктан эгерде соода сатык максатында болсо, жанагы этикафы макрух болуп калат. Этикафы макрух болот. Ошондой эле бул жерде соода гана эмес, үйлөнүү, ража, никеге тиешелүү маселелерди дагы кылуу не болот? Мүмкүн болот. Бул жерде кайра бир эскерте кетчү нерсе, байкап турганыңыздарда матында эмне деп жатат? Соода буюм алып келбейт. Соода буюмун жанагы мечитке алып келип сатпайт. Бул жерде келишим немен болот? Мындай озмо-оз болот, же телефон менен бирөө менен келишим түзөт да. Мисалы заказ кылат, мен үйүмө ушундай тамак алып бар бериңиз, же мага ушундай тамак алып кел бериңиз деп ушундай мисал да. Ушундай бир муктаждыктарыны сатып ала берет. Ла гайруху, этикафка отурган кишиден башка киши бул ишти мечитте кыла албайт. Китептин жазуучусу бул сүйлөмдө жогорудагы амалдарды этикафка отурбаган адам кылуунун өкүмү тууралуу баяндаган. Этикафка отурбаган киши эгерде аталган иштерди мечитте аткарса макрух болот.
Etikafga oturup algan kişi meçitke kirip alıp jep, içip, soda satık menen alектенсе makruh bolot. Eger kançalık üy бүлөсүнүн muhtaçlık üçün bolsa dagы. Mına ошондуктан ne дейбиz? Etikafga oturup algan kişi oktooну же жеп içүүнү niyet kıla turgan bolsa, etikafты niyet kılıp kiret. Anan Allah'ını zikir kılat, je namaz okup andan kin jep içse bolot da. Nafıl etikaf niyeti men kirişibиz керек. Oşonda anan bizge ne olur? Biraz zikir kılıp oturabız, je bir 2 rekat namaz tahiyatul masjid okuyubuz. Anan jep içsek bizge ne verilet? Ruhsat berilet. Ve la yasmutu ve la yetekallamu illa bi hayrin. Etikafga oturgan adam sükut kılbayt, jana jakşı söz gana süyleyt. Kitaptın жазуучусу бұл süйлömde etikafga oturgan adamın süylösü je sükut kılısı turalı bayandagan. Бұл маселени эки бөлүп карайбыз. Биринчиси sükut кылуу makruh tahrimi болот. Ончукпай кетчке туруусу бул не экен? Makruh tahrimi болот. Качан? Эгерде аны ибадат деп ишенсе. Сүйлөбөгөндүк бул ибадат десе. Ал эми эгерде ибадат дебейле, анда жөнүндө өзү аз сүйлөй турган киши болсо, же такыр сүйлөбөй турган киши болсо, анда макрух болбойт. Экинчиси жакшы сөз сүйлөө менен, сүйлөө гана болот. Мисалга жакшылыкка чакырат, жамандыктан тосот. Бул нерселер рухсат берилет. Бул нерселерди кылыш керек. Ал эми мубах болгон сөздөрчү. Mubah, ruhsat bolgan sözdördü. Zararçılıkta gana süylöş gerek. Mubah nerselerdi zararçılıkta gana süylöy. Alemi zararçılıksız meçitte süylöy, kayrayt ağız bol makruh bolot. Ve yubtiluhul vat'u velav leylen ev nasiyan. Etikaftı şariat işine baruu buzat. Eğer kançalık tünde je unutkan avalda bolsa dagı. Kitaptın жазуучусу bol süylömdü etikafты buzuvçu amaldardın bilim bayandadı. Ал кайсыл экен? Шариат ишине баруу. Башкача айтканда жыныстык катнашка баруу этикафты бузат. Ал түнбү, күнбү, атайын аткарабы, унуткан абалда аткарабы, бел суу чыгабы, чыкпайбы, этикаф эмне болот экен? Бузулат. Ва ват'уху фи гайри фаржин. Ау кублатун, ау ламсун инанзала ва илля фала ва ин харума. Kitaptın жазуучусу айтты, эгерде ayalının uyat müçösünün başka жерине şariat işine barsa, je öpsö, je karmasa, egerde bel suv çıksa etikaftı buzat. Eger kançalık bul işlerdi meçitte kılуу aram bolsa dagı. Al эми eger bel suv çıkmasa ne bolboyt? Buzulbayt. Kıskası kitaptın жазуучусу bul süйлömde etikaftı şart menen buza turgan amaldardı bayandadı. Oşon üçün bul süylömde biraz bölüp karaylı. Birinci, egerde ayalının, misалы sandarının ortosu menen nafsın kandırууну maksat kılganda bel suv çıksa etikaf buzulat, çıkmasa buzulbayt. Ekincisi eger ayalını öpkönde bel suv çıksa buzulat, bel suv çıkmasa ne bolboyt? Buzulbayt. Üçüncüsü egerde ayalını karmalaganda bel suv çıksa etikaf buzulat, çıkmasa buzulbayt. Oşonda ele egerde ayalın karap, je oylonуп bel suv çıksa etikaf ne bolboyt? Buzulbayt. Şunda eske alıp ketişimiz gerek. Bel suv ayalına da жөн эле nazar salgandыктан же ойлонгондуктан неме болсо бел суу чыгып кетсе этикафы не болбойт экен? Бузулбайт. Анан жокоруда дагы сүйлөмдө матында эмне деп кетти? Бул нерселерди мечиттин ичинде кылуу арам. Мүмкүн эмес. Бирок ошого карабастан бирөө ушул нерсеге кадам таштаса, ошондо өкүмүнү ушинтип чечишибиз керек болот. Wal mar'atu ta'takifu fi baytiha. Ayal үйүндө etikafga oturat deyt. Bul turalı biz jokoruda aytып öttük, kayra toktolboylu. Walaw nadara itikafa ayyami lazimahu bilayaliha vila'an wa illam yashtarit wa fi yawmayni bilaylatihima. Egerde bir kişi bir kança gün etikafga oturuunu nazır kılsa, tündörü menen uda etikafga oturuu mildet bolot. Eger kançalık uda etikafga oturuu niyet kılbasa dagı. Eğer de 2 gün etikafga oturuunu nazır kılsa, anda ошол 2 gün tünü kündör menen ne bolot? Mildet bolot. Автор бул süйлömdö etikafga oturuunu nazır kılууга байланыштуу маселени баяндаган. Etikafты til menen niyet kılsa gana mildet bolot. Bunu birinci mesele. Etikafты til menen niyet kılasыз, ошондо ne bolot? Mildet bolot. Жүрөк менен гана niyet kılуу бул жерде ne болбойт? Жетиштүү болбойт. Ошондо эле бул жерде iki negiz var. Birincisi, eğer de kündü je tündü köptüktür menen je ekilik menen aytsa, günü tünü menen jana uda etikafga oturуу mildet bolot. Eğer de tün kirbese,
ajratып этикафка отурууга не дейт болот дейбиз. Жакшы эске алыңыздар. Эгерде түн кирбесе, ажыратып этикафка эмне отурууга болот. Ушул нерселерди жакшы эске алып алыш керек. Эгерде күндү же түндү көптүктүр менен же экиликтүр менен айтса, күнү менен уда милдет болот. Бул бир эреже. Экинчиси, эгерде түн кирбей турган болсо, күндүз гана этикафка отурам деген болсо, анда ажыратып этикафка отурууга эмне болот дейт. Бул жерде дагы бир айта кетүүчү нерсе, негизинде түндөр өзүдөн кийинки күндө ээрчийт. Бүгүнгү күн өзүдөн мына кеченги түндүн күнү болуп эсептелет. Мына азыркы күнүбүз. Эгерде биз азыр мына шам намазга жетсек, түнгө шам намазы кирдиби, бул эртеңги күндүн неси болот, түнү болуп эсептелет. Ушуну эске алыш керек. Болгону Арапа күнү менен Курбан айт күнү гана өзүдөн мурунку күндө ээрчийт. Эгерде азыр Арапа күн, Курбан айт күн болсо, Курбан айт күнүнүн түнү бул анын күндүзүнүн түнү болуп эсептелет. Андыктан түнү этикафка отуруу милдет болгон кезде күн батуудан мурун мечитке кирүү не болот, зарыл болот. Бир адам айтты да, мен 2 күн же 3 күн этикафка отурам десе, ал эмне кылыш керек? Күн бата элек кириш керек. Себеби ошол күн бата эле, күн батты, бул эртеңги күндүн түнү болуп эсептелет. Бул ошол жерден башталыш, мечиттин ичинде болуш керек бул киши, ошол мезгилде. Күндүз гана этикафка олтурам деп ниет кылса болот. Китептин жазуучусу бул сүйлөмдө күндүз гана этикафка отурууну назыр кылуу тууралуу баяндаган. Демек, эгер күндүз гана этикафка отурууну назыр кылса, анда не болбойт? Түн кирбей калат. Түндөсү этикафка отурбайт. Ал эми эгерде түндөсү гана этикафка отурам деп ниет кылса, күнү менен не болот? Милдет болот. Ушул нерсени жакшы эске алышыбыз керек. Анан күндүз гана отурам деген кезде эмне кылыш керек? Бул түндөн таң ата элек барып туруп мечитке кириш керек. Таң ата элек, мына бүгүн түндө айталы түн кирсе, эртең таң ата элек биз барып бамдат намазы убакыты киргиче мечитте болушубуз керек. Убакыт таң аткан кезде биз мечитте болушубуз керек. Ушул нерсени эстен чыгарбайлы. Мына ушул жерде этикаф темасы аягына чыкты. Жараткан Аллахым бардыгыбыздын пайдалуу илимибизди арттырсын. Иман, ислам жана ихсан жолуна бекем кылсын. Амин я раббал аламин.